Ha, girdi mi? Girdi. Sağlıkla. Bütbarыңарга body камераларыңарды күйгүзгүлө. Ар бир движениеңарды активировать этесиңер, макулбу? Мына биз айттык элек, вообще жылыш жок, туурабы? Жылыш жок. Иә. Жылыш жок эчкандай. Эч кандай жылыш жок. Өйдөдөн баштагыла ар бир нерсени активировать эткиле. Ар бир нерсесин алганда жазып, мынакей өздөрү чара көргөн жокпу? Азыр 1000 жыл тонн бизге эметишет. Ар бир нерсени менен, если в течение дня сер алган сайын бияктан албаса эчтекесин, эмеге бизге алып кеткиле эмеге. Жанакы штраф стоянкага баарын алып кетесиңер. Макулбу? Сразу тазалаганга чакырып коелот. Чакырып туруп, акт менен пусть принимает. Если не примут, штраф стоянкага тазалап кеткиле биякты сразу. Архитектура гана. Эмени казыр прежний эменикин казыр булар дагы айтып атыптыр, эсчо мы восстановим депчи. Мага проектсин көтөргүлө эмесин, прежний фонтандын проектсин модернизировать, эскизный кылып тур даярдап бергиле. Аткарылабы, биз сүйлөшөбүз, аткарылбайбы, анда башка жолун караш биякты. Как мы будем восстанавливать? Понятно, да, чтобы мы оперативно восстановили, не тянули со временем. А жетет турбайбы, бул уже техникалар бияка чейин. Кран жетет да. Эме коопсуздугуңарды карагыла, эме темирдин астында абайлагыла, көп эмеле. Безопасность, уктуңарбы жетекчилик, полностью баарыңар карагыла. Сегодня этот максимально технику людей заводи, чтобы четтен кылып койду, кайта кетип калды деген сөз болбосун. Эмеге пятницага койдуңарбы градсовет? Ооба. Эме повестканы только буну эле койгула. Мы внеочередной провести да биз кайрылабыз, бизде бар да. Ушуну. Тетиги зданиясын кошобуз. Ал зданияда жана кошобуз да, туурабы? Ооба. Ал жерде решение ишин токтотту эле же иштеп атышат тетакта. Токтотубу точно? Болгондо жана эмелерин чогултуусунда жыйнаган иштер болот да, строительный болду. Потому что кара, если 5-жөн аны бербесе анда аны да чечишет. 5-жөн саат 2-ге. 2-ге койдуңар, э? Болду. Мынакей баарыңар көрдүңөр. Биз берген күндөн баштап эч бир иш жүргөн эмес. Жок дегенде эме арга шылтоо менен болсо дагы техникасын киргизип турган болсо биз балким аларга мүмкүнчүлүк берет элек. Бирок бир да иш жүрбөгөндөн биз техника менен киргиздик. Бузуу иштери башталганда себеп дегенде бул акча каражат алардын мойнуна илинет. Мойнуна илине тургандан кийин булар өздөрү дагы бригадаларды алып келдик. Бизге арзаныраак түшүп калабы, жанакындай эмелерин, курулуштарын сындырбай, бузбай бир алып калабызбы деген аракетин көрдү. Гарантийни жазып, техникаларын киргизди. Биз азыр өзүбүздүкүн алдык, дагы деле көзөмөлдөбүз. Эгер созуп, же кайтадан эле башка нук алып кете турган болсо, биз кайта киребиз да анда уже жыйынтыгын чыгарабыз. Бүт сностор бүткөндөн кийин бизде ошол ЦУМдун да жетекчилигин, башка ошол жерде долбоордун жетекчиликтери дагы убадасын берип атат. Эгер сностун бүтүрөр менен ал жерде мурунку фонтанный зонасын сакталып жана курулат депчи. Болбосо биз киришип өзүбүз курганга даярбыз. Бирок мен айтып кетейин, ал жерде биз кире турган болсок, ал жердин баарын биз муниципалдык менчикке алабыз. Биринчи рет мен айта турган нерсе, мен актанган иретинде айтып аткан жерим жок. Мен болгон эрежени айтып атам да. Себептен туура азыр соц тармакта абдан көп сын пикирлер айтып атат, мурун эле бүтүрсө, мурун эле кылса деп. Мен бир нерсени белгилеп кетейин. Эми эреже менен эгер кете турган болсок, булар долбоорун алып кирген. Эскизин чийген, андан сырткары негизги долбоор кылып туруп, мына берген баарыбыз ошол соц тармактарга маалымат катары бергенде элдин баары жактырган. Ошондой кооз эгер курулуштар болуп калса, анда жакшы болот эле, ошол жер мындай көркү чыгат эле деген ойдо кылдык да. Анан эми курулуш болбогондон кийин биз алдын ала кантип билет элек, башкача болот экен. Курулуштар болот, албетте, ар бир нерсе курулуш. Бир нече жолу ошол долбоордун жетекчилиги, ээлери бир нече жолу элге да кайрылуу кылган. Биз деген ошол долбоор боюнча, ошол эскиз боюнча эле жазайбыз. Баары эле азыр курулуш учурунда көрүнүш эле ушундай болбосо, кийин бүткөндө баары жакшы болот деп. Бирок бизде декабрь айында бизге архитектурага сунуштама келип атат ошол долбоорлордун ээлеринен. Бул долбоордун түп тамыры менен өзгөртүү боюнча. Ошондо биз
мындай түшүнүк алдык, бул долбоорду мурункусын ишке ашырганга мүмкүнчүлүгү жок болуп калган экен. Биз аларга да суроо бердик, эмнеге мурункусын калтырбай ушундай түп тамыры менен өзгөрүлгөн башка долбоор берип атасыңар деп. Эми ушундай болуп калды дегенден биз баш тарттык, биздин каршылыгыбызды билдирдик. Себептен биз башында бул долбоорду кандай көрсөтүлгөн болсо ошондой көтөрүлөт деген убада менен биз уруксат бергенбиз. Ал убада аткарылбагандан кийин биз анда баш тартабыз деп декабрдын аягында бизге келген сунуштамасы. Аны бир нече убакыт карап туруп биз баш тарттык жана баарыңардын эсинде болсо биз архитекторлорду чакырдык. Ушул көрүнүшү менен азыр могу долбоорго алып келсек болобу дегенде алар жок, болбойт. Тескерисинче будан да жакшы болуш керек эле, бирок тилекке каршы бул таптакыр эле башка мындай курулуш болуп атат, бул долбоорго туура келбейт дегенде анан чечим кабыл алдык. Дагы бир жолу айтайын, башка мамлекеттик ишканаларга да биз жөнөткөн болсок, мекемелерге да жөнөткөнбүз, өзүнүн мыйзамдык укугун алкагында, милдеттенмени алканда ишти алып баргыла деп. Бирок чечимдер болгондон биз бүгүн өзүбүздүн укугубуздун алкагында жана биздин шаардык тургундардын талабы менен биз иштерди аткарып атабыз.